Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эсолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Кара Суу базар тараптагы жаңы барак айылынан сатыла турган 3 бөлмөлүү дап даяр жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрө кетейин. Азыркы учурда мен Кара Суу базар тараптагы Сары Колот айылынын центринде турам. Бул жака кантип келдей турган болсоңуздар, Кара Суу базарын бүт бардыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Кара Суу базарынан сиздер 30 адыр тарапты көздөй бул жака карап жүрүп келе бересиздер. Жүрүп келгениңиздерде бул жерде Россия аталышындагы заправканы көрөсүздөр. Андан бир аз эле бул жака жүрүп келсеңиздер, бул жер Сары Колот айылынын центри болуп калат. Жана сатыла турган жер үй болсо мына ушул тарапта, мына ушул көчөгө кирип ичкериге түз 1 километр жүрүп барсаңыздар, жанагы жаңы барак айылына кирип барасыздар. Жаңы барак айылына кирип барсаңыздар, жолдун оң тарабында биринчи көчө жайгашкан, центральный көчөсү. Ошол центральный көчөгө кирип бара бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге толук маалымат бермекчибиз. Бул жака сиздер кааласаңыздар 30 адыр тараптан дагы жүрүп келсеңиздер болот. Эки тараптан тең келип, мына ушул тарапка кирип бара бересиздер. Так, мынакей достор, мен жанагы айткан мына ушул жаңы барак айылынын центральный көчөсүнө киресиздер дагы. Бул жака түз 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде ушул эле центральный көчөнүн сол тарабында дап даяр болгон 3 бөлмөлүү жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 3 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, ушул жер үйдүн ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Эсолук иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Үйүңүздөрдү сатка коюп турсуздар? Үйдү сатка койдук. Центральный көчөдө жайгашкан. Центральный көчөдө жайгашкан. Жакшы. Үй тууралуу маалымат берели сиздерге. 3 бөлмөдөн турат. Кирип эле жашай берсеңиздер дагы болот. Жери негизги, эң негизгиси жери тегиз экен, еще плюс чоң экен. Жериңиздер канча сотук? Жерибиз 8 сотик. Жери 8 сотук. Чек араларын түшүндүрө кетели. Мына ушул пескоблоктон башталат дагы, мына ушул пескоблоктун аягына чейин экен. Бул жактан көрүнүп эле турат. Көчөлөрүн дагы көрүп атасыздар, орто кеңдикте, жолдору, көчөлөрү тегиз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, үйлөр өтө эле көп. Адамдар күндөн күнгө көчүп келип, бул дагы айыл секин-секин чоңоюп атат экен. Жакшы, кандай условиялар бар экен бул жерде эми? Азыр убактылуу жашаганга шарттар бар бардыгы. Суу бар, свет бар. Главное ошо суу, свет, жолубуз бар. Жакшы. Свет бар экен, таза суу дагы бар. Мына ушул жерден таза суунун турбасы өткөн экен. Үйдүн ичине дагы кран аркылуу таза суу чыгарылган. Агын суусу дагы бар. Бул жактан арыктан суу агып турат экен. Сиздерде мындайча айтканда суу свет боюнча сиздерде такыр маселе жаралбайт экен. Жери 8 сотук, жери тегиз. Дыйканчылык кылсаңыздар дагы болот экен. Азыр сиздерге бүт бардыгын көргөзүп беребиз. Ардактуу замандаштар, үйдүн 4 тарабы тең тосулган, 4 тарабында тең коңшулар жашайт. Бул варатасы болсо гаражга ылайыкталган. Бул жакта дагы ДСПдан жыгач коюлуп турат. Бул жер чоң варата коюлат экен. Ушул жерден сиздер үйүңүздөргө кирип барасыздар. Бул жака машинаңыздарды токтотуп өткөзсүздөр. Бул жагы ошондо гараж экен, Бул гараж, кирген жагыбыз гараж болот. Бул жагы гараж болуп калат. Гараж аркылуу киртабыз. Киргениңиздерде эле үйдүн алды стяжка. Бул жак болсо навес болгон. Бул жерге бир үч очок кылсаңыздар болот, тапчан кылсаңыздар болот. Сиздерге деле плюс болот. Себеп дегенде алып, кийин каалагандай кылып жайланышып аласыздар. Бул жактан болсо сиздер кийин ушул жерге чоң варатаны коюп аласыздар дагы. Ушул варатаны ачып, ушул жер үйгө кирип келе бересиздер. Үйдүн алдында көрүп атасыздар, кеңири. Үйдүн алдына деле бир 3 машина кеңири батат. Бул жака 1-2 машина кеңири батат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Условияларын айттык. Бул жерге үйдүн ичине, сыртына кран чыгарылган. Үйдүн ичине дагы кийин кран чыгарып алсаңыздар, суу чыгарып алсаңыздар болот. Так, үй тууралуу маалымат берели. 3 бөлмөдөн турат. Узун турасы болсо 9-10. Камкыш менен тургузулган. Үйдүн сыртын көрүп атасыздар, кум шыбак. Крышасы болсо тирнике менен жабылган. Мындайча айтканда бир аз эле ремонт кылып кирип жашай берет экенсиздер. Азыр сиздерге бөлмөлөрдүн абалын көргөзө албайбыз. Себеп дегенде үйдүн ээси ачкычын унутуп калыптыр. Ошол себептен көргөзө албайбыз. Эми өзүңүздөр да кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер албетте эле. Үйдүн сырттан көрүнүшү мына ушундай. Крышасы тирнике менен жабылган, суу түтүшөлөр бүт бардыгы орнотулган. Азыр бул жактан дагы бир аз маалымат берип коелу сиздерге көргөзүп. Бул жагын сиз кандай бир навес болот дедиңизби? Веранда дедиңиз, Веранда салганбыз, чоң холл.
Бул жагы холл, кудай буйруса веранда болот экен. Мына ушул 4 тарабы тең тосулат дагы. Бул жер холл болот. Ушул холл аркылуу калган 3 бөлмөгө кеңири кысылбай кирип бара бересиздер. Жакшы. Негизи жакшы ойлонулган экен. Бул жер ошондо 5 кошкон элби? 5 кошкон эл. Бул жагы болсо огород. Азыркы учурда коңшулар убактылуу колдонуп атат экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздарбы? Дыйканчылык дагы кыла берсеңиздер болот экен. Азыр үйдүн арт тарабын көргөзөлү дагы сиздерге бир-эки маалымат берип коелу. Үйдүн арт тарабында өзүңүздөр көрүп атасыздарбы? 2 метр аралык калтырылган. Ушуну эске алыңыздар. Мындайча айтканда, бул жакта сыртка ажатканын көрүп атасыздарбы? Ошол ажатканда дагы ушул сатыла турган жер үйгө тиешелүү. Мектеп, бала бакча проблемасы кандай болуп атат эке? Мектеп, бала бакча азырынча мына Сарыгол айына барып, ошол жакка барышат, ошол жактан. Сарыголотко барып турат, Сарыголотко барып турат. Канча километр? Бул жерден 1 километр, 1,5 километрге дейм. Жакын эле экен, Жакын эле, жөлө барып келип окшот. Маршруттук каттамдарчы, таксилер? Маршруттук каттамдар азырынча биздин айылга кирбейт, мына чоң жол жактан кетет, центральный жолдон, ошо Кара суу жолунан кетет. Мен жанагы адрес түшүндүргөн жерден кетет экен, Ооба, жанагы көргөн жерден ошол жактан кетет. Мен жанагы сиздерге адрестерин түшүндүрдүм го, ошол жерде маршруттук каттамдары бар экен. Кара сууга, кааласаңыз 30 адырга маршруттук каттамдары бар. Эми ал жер трасса, ардактуу замандаштар. 30 адыр менен Кара суунун ортосу, объездной жол. Түнү күнү ал жерден машина өтүп тура берет. Мындайча айтканда попутчиктер болот. Ушуну дагы эске алыңыздар. Документтери кандай анан ака? Документтери баары жайында, баардыгы документтер бар, кызыл китеби бар. Документинен эч кандай проблема болбойт. Документинен проблема болбойт экен, жакшы. Кандай маалымат берели дагы? Болду окшойт, Болду. Бул ушундай сонун үйүңүздү эмнеге сатып атасыз ака? Азыр ошол өзүбүз быйыл жашайбыз деп ремонт кылып атканбыз, баарын бүтүрүпчү. Мына инструменттер да көрсөңүз бул жакта жатат азыр. Мына жакта бүт баары. Үйдүн ичинде бар дедиңиз, Үйдүн ичинде да бар, ошол ремонт кылып атканбыз да, бүт элечи. Быйыл ушу жаз менен ремонт кылып атып, азыр шартка байланыштуу сатышка туура келип калды. Бул үйдүн бүткөнүнө канча болду? Бүткөнүнө үйдү баштап бүткөнүнө 2 жыл. Жаңы эле үй экен да? Толук бүт элек. Бүтүрүп атканбыз быйыл. Шартка байланыштуу сатып атасыз? Сатып атабыз, Канга туура келип калды. Эми баасын айтың ака, баасын канча атасыз? Баасын ошол 2,5 миллион деп койдук, жөндүрөк кылып. Кеми болобу же Сүйлөшөбүз анысын. Болот сөзсүз түрдө. Вариант жолдоручу? Вариант жолдору жок. Только наличка. Наличка. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатыңыздар. Силерге да чоң рахмат. Сиздерге ийгилик. Рахмат. Мынакей достор, биз сиздерге Кара суу базарына жакын эле жерде жайгашкан, тактап айтканда жаңы барак айылынан сатыла турган мына ушул 3 бөлмөлүү даяр жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр чалып сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Не демекчибиз? Ушундай Кара сууга деги эле шаарга жакын болгон ушул жер үйдү колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Сак саламатта калыңыздар.